Элдик курултай кандай болушу керек деген суроо учурда коомчулукта талкууга алынууда. Айрымдар ага коомдук деген макам берели дешсе, кээси коомдук саясий уюм болууга тийиш деген пикирлерин айтып келишет. Учурда бул боюнча кеңешменин тиешелүү мүчөлөрү иш алып барууда. Курултай негизинен 3 функцияны аткарууга тийиш дешет кеңешменин мүчөлөрү. Биринчиден элдик көзөмөлдү орнотуу, экинчиден жарандарга руханий нравалык багыт берип, бийликтеги адамдардын жана жаштардын аң сезимин өстүрүп, улуттук баалуулуктарды сиңирүү. Ал эми үчүнчүдөн мамлекеттеги көйгөйлүү маселелерди чогуу талкуулап чечүүгө сунуш берет. Бул деген элдик курултай сөзсүз мамлекеттин структурасына кирбеш керек. Бул биринчиден. Экинчиден элдик курултай бул статусу кандай болот? Мен ойлойм, бул деген коомдук саясий уюм болуш керек. Эмне дегенде бул жанакы саясий системанын бир көрүнүктүү бир бөлүгү болот. Эмне дегенде ал муракил мамлекеттик үч бийликтин тармагынан отчетторун угат, анан өзүнүн кандай баасын берет, жакшы деп жатабы, эмнеси жаман, жана өзүнүн мындай бир ойлорун берет. Моңду оңдоткула, моунуңарды алгыла, муну мындай деген өзүнүн бир решение, предложенияларын бериши мүмкүн да. Курултай элдик демократиянын бир формасы дешет юристтер. Тарых барактарына кайрылсак, мындай институт бир катар мамлекеттерде ар башкача аталыштар менен өз функциясын аткарып келген. Азия, Африка өлкөлөрүндө, Европада болгон. Алсак Россияда Новгородские речи деп аталса, Монголияда Куралдай дешкен. Бүгүнкү күндө айрымдар элдик жыйынды съезд деген аталышта өткөрүп келишет. Туруктуу мамлекеттик орган боло электе курултай парламенттин, сот жана аткаруу бийлигинин милдеттерин да аткарып, чарбалык жана эл аралык байланыш маселелерине багыт берип келген. Ал эми азыр доор алмашып, анын заманбап формасын түзүү зарылдыгы келип чыкты. Андыктан учурда бул маселеге кайдыгер эмес жарандар курултай боюнча өз сунуштарын айтып жатышат. Талаш тартыш жаралган учурлар да жок эмес. Талаш тартыш ачык болот. Талаш тартыш конкреттүү проблема боюнча болот. Анан эгерде менин кылган сунушум өтпөй калса, менин коллегаларым колдобой койсо, алардын жамандыгы эмес, ал менин жамандыгым. Ал менин ошол тиги бай өзүмдүн сунушумду далилдеп бере албагандыгым, ошо сунушумду мен жакшырап бышырып келген жокмун, мындай бир аргумент айтып бере алган жокмун. Сөздүн кыскасы элди ынандырган жокмун да. Ошон үчүн ушундай болот. Кызык болуштун кереги жок, эч кандай. Биз өзүбүздүн акыркы чечимибизди кабыл элекпиз. Ошон үчүн талкуу боло берсин, ал жакшы нерсе. Баш мыйзамга курултай институтунун функциясы гана камтылат. Ал эми калган деталдары мыйзам менен аныкталат дешет кеңешменин мүчөлөрү. Курултайга жылына бир ирет чогулуп, бийликтин бардык бутактарынын отчеттору угулат жана сунуштар, бийлик өкүлдөрүнө сын пикирлер айтылат. Анын курамына коомдун бардык бөлүгүнөн өкүлдөр кирет. Ал эми делегаттардын саны канча болот? Курултайды уюштуруу иштерин ким мойнуна алат? Азырынча талкууланып жатат. Кеп делегаттардын санында эмес, сапатында дешет. Себеби эл тарабынан шайланып келип, элдин үнүн жеткирүүгө сабаттуу, оозунда сөзү бар, карагылды как жарган калыс адамдар болушу керек. Андыктан эч кандай чечим кабыл алына электе эле ачуу сындарды жаадырып, Түркменистан мамлекетине салыштырып, терс жактарын көрсөтүп жаткан массалык маалымат каражаттардын иши сынга алынууда. Коллегам бар, ошо киши жакын звонить айтат. Силер эмнеге бизди мисал кылып ушундай жаман жабыздан көрсөтүп жатсыңар дейт да. Мисалы үчүн мен ошо коллегамдардан туура түшүнөм, мен кечирим сурадым. Ошон үчүн биз Түркменистан болуп калабыз, биз тигиндей болуп калабыз деген өзү ошону айткан адамдар, булар деген баягы сый айтайын, туура эмес кылып атат. Анткени бүт элди мындай бир кемсинтүү менен айтып атат да. Керек болсо түркмөн эли бизге окшош, көчмөн эл, булар деген абдан эр жүрөк эл. Ушундай мына түркмөн туугандарды тескери жагынан көрсөткөн туура эмес. Делегаттардын саны боюнча учурда ар кандай сунуштар айтылууда. Айрымдар 700 десе, кээси 2000дин тегерегинде болот дешет. Бул боюнча акыркы чечим талкуунун негизинде кабыл алынат. Ал эми анын төрагасы жыл сайын алмашып турат. Элдик курултай институту ийгиликтүү ишке кирсе, өнүккөн өлкөлөрдө суктанып, өздөрүнө үлгү катары ала тургандай болот дешет кеңешменин мүчөлөрү. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7 канал, Бишкек. Өзүбүз жалпы күндөлүк цивилизацияга